Саламатсыңарбы урматтуу Кыргыз ата тургундары, азыр Кавказ маалындабыз. Мен жаңы келгенде ошол жерде эмделген көчөбүз баткак болуп атат. Чыла болуп атат, таш төгүп бер дедилер. Азыр мына таш төгөбүз десем, таш төгүп баштадык айыл өкмөттөн. Бирок жетпейт. Буякта элдердин уюшкандыгына рахмат. Дагы өзүбүз жетпеген өзүбүз төгөбүз деп өстөрү таш төктүргөн жатат. Анан айтайын дегеним, андан тышкары мына өстөрү заборун алып туруп, мына трактор менен арып кастырып атышат. Жолун чоңойтуп атышат. Анан буйруса эмдиги жылы мен ушу силердин көчөңөрдү асфальт төккөнгө управление капитальный строительствого киргизгенге аракет кылам. Силердики пример болсун да. Себеби дегенде тигине башка көчөлөрдөн баарын кыдырсак даяр көчө жок экен. Ушундай көчөнү даярдап койсоңор, алар келет дагы сразу асфальт төшүп кетет. Тигин Акбулактын көчөсү даяр кылган үчүн ал үстүн көчөсүнө 15 күндө полный 1 километр 300 метр асфальт төшүп кетти. Мына силерде ошондой даярдап койгула. Барыңар ушундай пример алгылачы. Келип заборун обязательно келип трактор менен түрттүрбөй, эме бактарын оодарттырбай, өзүңөр даярдап койсоңор, өзүңөрдүн эле балдарыңар үчүн буйруса дагы мен аракет кылам. Мына мен үчүн Бишкекке барып сүйлөшкөнгө керек болуп атат. Аякта жок чыгып жашаптыр. Буйруса силердикин дагы ошентип рахмат. Бүгүн мына канчасы? 6 ноябрь. Буюрса 6 ноябрь. Азыр эми таш төгүп туралы, эмди жылы ким билет. Силердин дуаңар тийип асфальт түшүп калса деп барып мындай биргелешип баскан жолубуз башка болсо бир максатка жете албайбыз. Анан буюрса баскан жолубуз бир болсо, ушундай максат койсок, эмдиги жылы буюрса силердин көчөңөр асфальт болуп калсын эми менин Şarj olmayan gün yerden beri traktör kamazlar buna işlevada kulak alsa bizim şahıdı bugün bitmesi de istektir. Sizlerle gelenize çok rahmet. Buna yerimizde Türk'ümüz tüz olsun, intırmak olsun. Çünkü şu size aytçanda şu hizmet kılıp bizle hizmet kılavuzsunuz. Amin. Allah.